Саламатсыздарбы? Буюрса бүгүн биздин сабагыбыз кыскача эле болот. Бүгүн биз атрибуттар менен таанышып өтөбүз. Кандай атрибуттар бар экен? Бул жерге биз div менен эле бир тег бул тегизи кечээ жакында өттүк. Биз эгерде түшүнбөй аткан болсоңуздар, кайрадан 3-4 сабакта div боюнча өттүк. Эми бунун ичине биз lorem ipsum бул жерге lorem деп жазып алдык. Так, текшерип көрөбүз. Бул жерге бизге loremди чыгарып берди. Lorem ipsum деп текстти. Так, мен буну кыскартып алам. Удобный болуш үчүн Ctrl+B. Эми карайбыз. Div'nin өзүнө атрибут жаза турмусак, мисалы биз бунун өзүнө hidden деген атрибутубуз бар. Hidden. Ctrl+S. Бул бизге автоматтык түрдө бул тегибизди мындайча айтканда скрытча кылып берди. Текст жок. Эми биз бул hidden'ге дагы коштурган акча менен дагы hidden берип коебуз. Hidden берип көрө турабыз. Автоматтык түрдө ушундай форматка алып келип койду. Бул жакта жазылган текстибиз бул жерде калды. Эми биз бул жерде дагы бир атрибутубуз бар. Бул hidden уже өзүңүздөр түшүнүп көргөнүңүздөй эле бул текстибизди жоготуп берет экен. Мындайча айтканда скрытча кылып койду. Эми биз бул hidden'дин ордуна бизге дагы текстибиз бар. Бул жерге биз мисалы title деп дагы жазып көрсөк болот. Так, title. Бул жерге title'дын кызматы эмне экенин азыр бир сыйра. Бул жерде эгерде мышкаңыздарды оңдой кылып алып келе турган болсоңуздар, бул жерге бизге пресс-каска hidden деп чыгартат. Неге мону көрсөтөт. Эгерде мен бул hidden'дин ордуна мен любой эле жазып кое турмусам, мисалы козу деп жаза турмусам, бул жака мен мышкамды алып келе турмусам, бул мына тексттин любой жерине, бардык эле жерине мынакей мынаны кое турмусам, бул жана пресс-каска кылып жазып берет. Мисалы козу дейт. Бул жерде козу эмес, бул тема бир деп коебуз. Эле өзүбүз калган бир текст кое турамызбы, бул жагага пресс-каска кылып айтып берет. Жака бул тема сохранить еттим. Ctrl+S короче калышы мышкамды алып келе турамыз. Бул жака бул тема 13 деп пресс-каска кылып айтып берип атат. Ошондой кылып дагы колдонсок болот экен. Так, эми биз кайра эле бул жерге бул тайтлды жазып бир сыра көрөбүз. Андан кийин биз ушул биз постоянно колдонуп турган бизге эки тегибиз бар. Атрибутубуз бар. Атрибуттардан бул атрибуттарды эртең биз CSS'те, JavaScript'те дагы аябай эле көп колдонобуз. Ошондон азыртан бир сыра көрүп койбуз. Так, андан биз классыбыз бар. Класстан кийин дагы ID деген атрибутубуз бар. Бул жерге биз класстын ордуна мисалы экөөнү тең бирдей окшош кылып жазсак болот. Мисалы мен бул жерге front деп коеюн. Front дедим. Или мындай кылсам болот. Пока что экөөнү бирдей жазам. Front деп жазып турсам деле болот. Сохранить этем. Бул жакта эч кандай өзгөрүүлөр жок. Эртең биз CSS менен иштегенибизде ушунун өзүнө мындайча айтканда свет берип өзгөртсөк болот. Ал эми бул ID боюнча дагы мен түшүндүрүп берем. Эми биз бул жерге буну кайрадан эле бир дублировка кылып алдым. Эми буну кайра текшерип көрөбүз. Мындайча айтканда бул классыбыз, мега фронтубуз биз кайра биз копия кылып эле копировать этип кайра буну жибергенибизде, мисалы жибергенде бул фронт иштей берет экен. Ал эми бул ID болгон болсо бул жалгыз эле экен. Эгерде биз ID-ни ачтыкпы, андан кийинки сөзсүз түрдө ID1 или ID2 деп сөзсүз түрдө ачып кетет экенбиз. Бул ID боюнча өзүнчө жеке тема болот, а бул класс боюнча биз жакында өтүп баштайбыз. CSS-те ошондо аябай эле керек болот. Ошондон ошол колдонулган нерсе кийин буну мисалы копия кылып башка бетке или ушул эле бетке мисалы мен div класс front кылып колдонуп кетсем болот экен. Мисалы мен бул жерге дагы бир файл ачсам, мисалга to html деп жөн эле бир бет ача турган болсом, мен бул жака готовили текст жазылган. Так, Ctrl+B чтобы мисалы мынакей бул жака жазып алдым. Эми ушул жакта деле колдонсом болот экен. Мынакей div front себеби бул класстын CSS экөө бир болот. Ошондон ушул бир кылып колдоно алат экенбиз. Болгону биз немени
колдоно албайбыз. Бул ID'ни болгон бир эле жолу гана. Мисалы ошол жерде бир колдонуп, мисалы 2, андан кийинки дагы бир копия алып кайра дагы башка ошол diff'тен иштете турганбыз. Бул жерге ID'биз башка болуш керек экен, сөзсүз түрдө башка сандай эле бир тамгасы өзгөчө болуш керек экен. Ошол буюрса жакында JavaScripттер менен дагы өтөбүз. Ошол JavaScriptтерге класс ID сөзсүз түрдө керек болот. Ошондон ошол азыртан бир сыйра атрибутту карап койдук. Бул жеңил эле сабак болду.